Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, Чактыш маданий программасынын назарыңыздарда биз менен бирге болуңуздар. Мына жаздын алгачкы айында, жадыраган күнүндө биздин студиябызга дагы ошондой жаз менен кошо жаркыраган айымдар келип отурат. Алды менен тааныштыра кетели. Менин жанымда турган эжекебиз Дариха Майлыбашева келип отурат. Ошондой эле Нарынгүл Абдыбекова жана Гулира Касымова, ошондой эле Элмира Касымова, Гүлипа Касымова, Жалаң Касымовалар экен. Андан кийин Айнура Алиева. Мына ушул эжекелерибизди, апаларыбызды жетектеп келген Турсунбай Маматов агабыз, Ырысбай Абдыкадыров атындагы Төш белгинин ээси. Анда эмес урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Бүгүнкү маанайыңыздар кандай? Мына ушул Кудайым буйруп жакшынакай Ноорузду өткөрүп алдык. Жадыраган жаз майрамы, эртең дагы гүлдөр дагы ачылып дегендей көрктөнтүп, шаарыбыз күндөн күнгө көркүнө көрк кошуп келатат. Сиздер дагы ошондой көрктүү болуп, шаңдуу болуп, биздин бүгүнкү Чактүштө иштеп аткан биздин ушул ар тарапта кызматкерлер болобу, айылда дыйкандар болобу, жаш жарыш, күз күрөш дейт эмеспи. Ошондуктан аларды бир аз чай ичип олтурганында бир көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөргөнгө аракет кылалы. Сиздер мынакей даярданып, жакшы шаң менен келди деп ойлойбуз. Анда алды менен мен ушул Дариха эжекебизге, Дариха Жалгасыновадай мына эжекебиз олтурат. Алгач эле сизге сөз бергим келип олтурат. Ушул негизинен эле чыгармачылыкка, анан өзүңүз азыр кайсы кызматтарды аркаладыңыз, кыскача биздин теле көрөрмандарга тааныштырып айта кетсеңиз. Рахмат. Мен өзүм ат башынын кулуну болом. Жаш кездерде ошо торговый системада иштеп жүрчүмүн. Соода тармагында. Соода тармагында. Анан бул ырга болсо өзүм бала кезимден эле ошо ырдагым келип эле ырды жакшы көрчүмүн. Мектепте окуп жүргөндө да ырларга катышчумун. Кийин ошо биздин мекемелерде дагы ушундай кароо сынактарга да катышып жүрчүмүн. Анан бул өнөр өлбөйт дегендей мына азыр карасам дагы ошо ырдыштагым келип, ырдагым келип, ошо дагы ырдап жүрөм. Ошо азыркы заманда бизге арасы жакшы жол ачылды ырдай турган. Ошон үчүн ырдап атабыз. Азыркы убакта пенсиядамын, бирок дагы иштеп жүрөм. Почто кызматкеринде, ошо поштодо иштейм. Жакшы экен. Поштодо как азыркы мезгилде баягы не деп коебуз, жол эрежесин бускандарды коопсуз шаар боюнча биз жанагы штрафтардын баарын биз жеткирип турабыз. Ошо азыраак кылып чыгарып алып келиңиз да, көп болсо дейт. Элдер ошо штрафты көп жасабаса эле, биздер ошо аракет кылабыз. Жакшы, анда эң негизгиси мына эжекебиз айткандай, негизинен коопсуз шаар болуп, шаарыбыз өнүксө деген тилек максат. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бир жагынан мына чыгармачылык, ушул чыгармачылыкты таштобой, балким чыгармачылык жакта кеткениңизде ат башыдан чыккан Дариха болмок экенсиз. Ансе дагы мына азыр биздин студиябызга келип олтурасыз. Өзүңүз айтып кеткендей, азыркы заман Кудайга шүгүр, мына ырдайм десе ырдап атат, иштейм десе иштеп атат. Негизи эле жалкоолукту таштап бардык эл иштесе берекесин берип атат Кудай таалам. Анда келиңиздер эми Абдылас атабыздын Кыз Бурак деген ырын жалпы айымдардын коштоосунда беребиз.
келді. Анда кайрадан деп да ушул биздин чакчы көрсөтүүсүндө көбүрөөк ырга көңүл буруп, ырдатып калабыз. Ошо сиздерди келген конокторду ар дайым бир ырдабай калбасын, баары ырдап кетсин деген тилек менен убакытты үнөмдөп пайдаланабыз демекчи. Анда азыр кайра Дарига эжекебизге ыр кезегин берели. Келиңиз анда. Тососуң жолумду, кармайсың колумду, жактыра бербеймин жайдарымымды. Алмалы бак менен аралап келем мен, каптыгып чыгасың алдымдан дагы сен. Ардагы жайдарым бүйбөсүң алды жактан жолугуп. Сөз айтасың тең тушкыр болам. Жигит жылмая уялам жер кара, көрүшүп баскандан өчүнүш аңгылап. Эки жаш чоңулап курбулар чогулап, жаштыгы ырдалып, шаттыгы ырдалып, жаштыгы шаттыгы көңүлүңдө кандай сонун жыргатар. О жаштарым жыргалы менен баратар. Тососуң жолумду, кармайсың колумду, жактыра бербеймин жайдарымымды. Алмалы бак менен аралап келем мен, аптыгып чыгасың алдымдан дагы сен. Ардагы жайдарым бүйбөсүң алды жактан жолугуп. Сөз айтасың тең тушкыр болалы. Сөз айтасың тең тушкыр болалы. Баракелде, бар болуңуз. Анда кийинки сөздү Нарымгүл эжекебиз көрөлү. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен ат башынын кызы болом. Дордойдон келдим. Дордойдо аялдар кеңешинде иштейм. Мен дагы ушу ата-энем мурун жаш кезинде ырдап жүрүшкөн. Ошону тартсак керек. Биздин бир туугандарыбыз менен чогуу конкурста катышып, ушундай таланттуу ата-энебиз тартсак керек. Анан биз дагы ыр кезеге катышып жүрөм, көп конкурстарга катышып жүрөм мен дагы. Жакшы, анда Бүгүн да ушул келиңиз анда. чал деп келип калдык. Замирбек Үсөнбаев агабызына кечирип кой деген чыгармасын. Кабагыңды гүлгө теңейин жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн, өмүрүмдү сен экенсиң актаңы. Баягындай жүрчү кайра, бажырайып гүлчү кайра. Баягындай эч кайгырбай, баягындай гүлчү кайра. Көп сулуулар көрүнсө да көзүмө,
Tatlı bolup dayım birge жүрсün деп tağdır seni ençileptir özüme bayağınday жүрчү кайра бажырайып гүлчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра кабыл албай кээде айткан сөзүңдү канча жолу капа кылдым ай өзүңдү кечир жаным суранамын кечирсең эгер чындап сүйөр болсоң өзүмдү баягындай жүрчү кайра бажырайып гүлчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай жүрчү кайра сүйчү кайра Ал эми Гүл эжеке сиз дагы кыскача тааныштыра кетсеңиз өзүңүздү. Мен дагы Касымова Гүлира. Биякта Бишкекте эле турам. Ошо азыр мына сиңдилерим дагы ырдап, булар дагы Касымовалардан үчөө келиптир, бир туугансыздарбы? Бир тууганбыз, ага эненин кыздарыбыз. Чогурдашып, Анан чогуу чыгалы деп ошо чогуу бул кыздар менен кичинекей кезде ырдашып жүргөнсүздөр чогуу. Ооба, ырдачубуз биз дагы кичинекей кезде конкурс кылып ойноп. Ошо. Жакшы. Келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр мен ашык деген чыгарманы ырдап берейин. Күлкүңө күлкүң жарашып, күлгөнүңө да мен ашык. Жүргөндөр жакшыңай турбайбы да, жакшыга жакшы да жанашып, жакшыга жакшы да жанашып. Иштеген ишиң так болсун, ден соолугуңа сак болсун. Кеп кылсаңыздар ай, кеп кылсын ай, маңдайыңа жазгана бак болсун, маңдайыңа жазгана бак болсун. Добушуң барбы салганга, же комузуң барбы да чалганга. Жаш кезде ойнобай күлүп алла, конок булса ушула жалганга, конок булса ушула жалганга. Баракелде. Анда кийинки кезек Гүлүпа Касымова эми жалаң ушу Касымовалардын бир сындан өткөрүп көрөлү анда, келиңиздер. Садар районунда турам, Ивановкада. Өзүм бул Ош базарда кыял кол өнөрчүлүк бирикмесинде иштейм. Өзүм баягы ырга аябай кичине кезимден эле жакшы ырдачу элем. Анан ушул жакшынакай долбоорлорду угуп алып эле ушу биз дагы ырдагыбыз келип ырдап атабыз. Жакшы. Ушул кыялда да чыгармачылык ушул жакшынакай мондай кийим Бар тизгендердин эркектерине калпак ошолорду жасайсыздар. Ошолорду жасайм, ошондой кол өнөрчүлүк менен да өзүм алектенем, баш кийимдерди да тигем. Бардык нерсенин баары колумда. Жакшы экен мынакей, ал жагы дагы өзүнчө талант да, бул дагы өнөр, Кудай талант берген. Ал эми бул жагы ырдоо дагы бул өзгөчө талант. Сизде анда бардык жагынан талант бар экен, анда келиңиз ушул
Кайсы чыгарманы аткарып бересиң да? Карт айтпайт мен Карт айтпайт менин махабат, заманам махабат деди. Карт айтпайт менин заманам деген да. Сайраган буlut элинде көрүнүп көзгө илинде жаш кече турбайбы жадырап жайнап илинде жадырап жайнап илинде серкелер менен алышып боз ойлор менен жарышып жүргөндү сүзсө санага жүрөгүм кетет сайышып жүрөгүм кетет сайышып чечеди болуп кадалат чыкпайт буалды санадан чачымды буруп басса да картайтпайт мени заманам картайтпайт мени заманам чачымды буруп басса да картайтпайт мени заманам картайтпайт мени заманам Баракелде, мынакей ушул ырда айтылгандай заманыбызда картайбай, жакшы жашап, жүзгө чыгып, ар бир кыргыз эли, ар бир инсан жүзгө чыкса деген тилекти айтабыз. Оорубасын, оору деген ас болсо экен деген тилекти айтмакчыбыз. Анда эмесе Элмира Касымова эжекебиз. Мен дагы ат башынын кызы болом. Окуу жайды бүтүп келгенден кийин көркөм сүрөт колдонуучулук окуу жайын бүткөндөн кийин кыял бирикмесинде художник, дизайнер болуп иштедим. Көп жыл иштедим. Азыркы убакта жеке ишкермин. Өзүмчө частный ишкер болуп азыр эмгектенип ушундай улуттук биздин каада салт кийимдерди чыгарып, баш кийимден баштап кыргыздын эмне улуттук кийимдери болсо ошого көрүп берип, түз салып дегендей кызмат кылып келебиз. Сиздерде кыргыз айымдары, кыргыз аял заты чындыгында кыргыздын кийимине жете турган, теңгеле турган кийимдер жок. Башка чет өлкөгө чыкса дагы суктанышып карашат. Мына ошондойду көркүнө көрк кошуп аткан сиздерсиздер. Ошол дагы чеберчилик менен жасап атасыздар. Бар болуңуздар демекчибиз. Элибизге, журтубузга көрктөндүрүп жасай бериңиздер. Анан баягы энергия күчөп эс алган мезгилде ушинтип келип дагы элге ырдап бере бериңиздер. Келиңиздер анда Жеңишбек Шамшиевдин Улусчу бир сөз деген чыгармасы. Улусчу бир сөз. Күнүгө бизди далдалап, күнүгө өттө талмабак, козгогум келет сырыңды, колуңду коем кармалап, кармалап. Деп карасам, сөздөн адашам, эң эле ачык жан элим, эмне үчүн кетип баратам, баратам. Айтайын десем бир нерсе, айбыга түшүм тез эле. Жүрөк жалтанат, жүрсө дайын бир келе, бир келе. Учуп бак уяң эмени, ушинтип сынай береби. Узун же балын тартырчы, угузчу бир сөз дегеми, дегеми. Узун же балын тартырчы, угузчу бир сөз дегеми, дегеми.
Барекелде, бар болуңуз. Мынакей, чындыгында Эл Тер Элдик каналында чактуш көрсөтүүсүнө ушул Кыргызстандын булуң бурчунан сиздерде апалар, эжелер, аял заттары ушул ырдайм деп келишип, 1 саат толук, 1 саат деген эфир өтө чоң эфир, ошондо толук көрүнүп кетишип атат. Бул дагы болсо бир жакшы жагы деп айтсак болот. Анда Айнура Алиевага кезек келди окшойт. Сиз дагы өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Мен атым Айнура. Мен өзүм искусство тармагындагы кишимин. Азыркы тапта балдар бакчасында музыкалык жетекчи болуп иштейм. Жакшы экен. Кайсыл эжелериме дем күч берип, мен искусство институтун бүткөм. Анан бул эжелериме дем күч берип, баягы жаштыгымды аларга арнап атам дейм. Жакшы. Мынакей ошол сизден дагы сурайын дегеним. Азыр бала бакча бардык жол бала бакчадан башталат дейт да. Бала бакчадан таалим алган жаш бала кийин эр жетип чоңойсо дагы жакшы таалим алса жакшы жакта жүрөт. Сиздердин ошол кайсыл бала бакчада иштеп атасыз? Ленин районуна караштуу 26-чы балдар бакчасында иштейм. Жакшы экен, ошол балдарды кыргыз тилине, кыргыз музыкасына тарбиялай бериңиз. Мына колдо комуз турганайын комузду да үйрөтүп аткан болушуңуз керек. Негизи эле ошол бардык нерсе бала бакчадан башталат. Ошол жакшы нерселер тарбия ала берсин, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми чыгармачылык өзүңүздөн. Силерге ойлончу аттуу ырыс аткарып бердим. Жүрөгүмдү куйгалайсың жалындай, жалбаймын күндү сени сагынбай. Ой сиргетет менде жүргөн элесиң, мелдиреген ысык көлдүн таңындай. Ой сиргетет менде жүргөн элесиң, мелдиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмушакчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир сириңди билгизген, сүйө албаймын байлык берип баралап. Көнүң болсо бир сириңди билгизген, сүйө албаймын пара берип баралап. Кээде бүркө, кээде ачык кабагым, кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эркөкүрөк сезсем даң, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй самадың. Мен өзүмдү эркөкүрөк сезсем даң, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадың. Сүргөп кетем капыс жерден кабылсам, кечирип кой мен сүйүүдөн жаңылсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсы күнү кандай жолук салынсаң. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсы күнү кандай жолук салынсаң. Кайсы күнү кандай жолук салынсаң. Баракелде, бар болуңуз. Даркежеге негизинен эле азыркы жаштар кандай? Мына сиздин көз карашыңызда жаштар кандай өсүп келатат? Дагы кандай өссө, кандай маданиятка көңүл бурса деген оюңуз бар? Азыркы жаштар эми менин оюмча азыркы жаштар аябай бизге караганда, биздин убакта караганда азыркы жаштардын эмелери аябай күчтүү. Азыркы жаштардан баардыгы күтсө болот. Таланттуу азыркы жаштар мына биздин убактага караганда мен ушул көзүм жакшы тоет жаштарга. Бизде жакшы жаштар чыгат кийин деп ойлойм. Ушу Кыргызстанда жакшы, башка элдерге салыштырмалуу биздин жаштар аябай жакшы. Менин оюмча канааттандырат мени. Жакшы, анда ошол жаштарыбыз дагы бийиктиктерге умтулуп чыга берсин деген тилекти айтабыз. Сиздин ошол Эгинчиевдин жаштарга деген чыгармасын аткарып бересиз.
Kolunda konusun ödesin, koşulup telini söylesin. Артымдан өскен жаштарға да айтыла кетсін бұл сөзім. Қара көз қырғыз жаштарың, ай қарачы қандай күндесің. Ай қашып бассаң жарашқан, айлы бір жарық түндесің. Арғасыз шеттей бересің, көргенде ғана жаштар өскенің. Жаштығың өтіп кеткенде, жалынды жаштық өчкенде, сыланған менен жарашпайды, сымбатың бойдан кеткенде, қабырған қалат қайышып, қарудың деген сөздерге, мендере жүрем өкініп, жаштығым өтіп кеткенге, ошондай күнге барғанша, ойланбай ғана жаштың өткенге. Балалық өтіп кетерін мен байқаған емес екенін, сайрандың ұшыр чағымды да сағынып жүрген кезегін, табылғыз татты өмірдің да өткөріп едім неченін, қатқырып жүрген кезімен қанткенде қайра келемін, жарқ етіп бас жүргендерді жаштарға ғана бердім кезегін. Жарқ етіп бас жүргендерді жаштарға ғана бердім кезегин. Баракелде, мынакей ушинтип жаштарга дайыма жакшы тилек айтып, сизде апаларыбыз бар болсун, жаштарыбыздагы акыл насаатты угуп, дайыма жакшылыктарда мамлекеттин туузун бийик көтөргөн жаштарыбыз көп болсун демекчибиз. Ал эми кийинки кезек мына Нарынгүл эжекебизге келди. Сиз дагы баягы эжени көрүп сиңдөсөт дейт. Баягы кыргыз элинде жакшы сөз бар, кызды үйдө кыл жатпайт дегендей. Сизден өсүп келаткан жалпы Кыргызстандагы сиңдилериңиз кандай өсүп келатат? Эжем айткандай, буюрса жакшы, азыркы жаштар жакшы өсүп келатышат. Жакшы, Жакшы. мынакей ошондой жакшы болуп, биздин кыздарыбыз башка жака көбүнчө турмушка чыкпай, Кытайга тийбей дегендей, ушул кыргыз элибиздин, өзүбүздүн наркыбызды, баркыбызды, салтыбызды көтөргөн улуу жакшы апаларыбыздын жолун жолдогон кыздар көп болсо деген тилекти айтабыз. Ошондуктан сиз кыз сыры деген жакшы чыгарманы ырдайт экенсиз, ушу аткарып бересиз. Kız deli suyup gitti, kız deli gepçi gitti, kız sıyı kupuya da kız deli barı bilip mi? Kız sıyı kupuya da kız deli barı bilip mi? Sıygızıp жүргөн içine, sırrımdı aytan içime, ömürlüş bolsa dep dileyim, ay özümü jakkan kişiге. Ömürlüş bolsa dep dileyim, ay özümü jakkan kişiге. Ben görgün jakın alısta, merimiminin çıgışkan, aytkıla bürok jigittir, ay ançalık nege şaştыңар. Aytkıla bürok jigittir, ay ançalık nege şaştыңар.
жолдурап күткөн бакыт бар жолуңдан дагы жаш чыгар айткыла бирок жигиттер ай анчалык неге шаштыңар айткыла бирок жигиттер ай анчалык неге шаштыңар айткыла бирок жигиттер ай анчалык неге шаштыңар Баракелде, бар болуңуз. Анда кийинки кезек мынакей Гүлира эжекебизде сиздин дагы ушул негизинен биз ушул маданият тармагындагы дагы кандай болсо жаштар өнүгүп, маданият өнүгөт деген ойдосуз. Эми азыркы жаштар чындыгында да аябай мындай билимдүү, бардыгына тең көзү жеткен, ушундай жаштар болуп чоңоюп келатат. Мен да ошол жаштардан, ошол биздин кыздардан ушу күтөт элем ушундай чыгаан, ошол Кыргызстанды элин ойлогон жаштар чоңойсо экен депчи. Анан кийин ошол билимди, ошол жаштыкты колдонуп калсын деп ойлойм да. Жаш кезде. Мына ошондуктан баардык тармакта иштесе дагы маданиятсыз эл болбойт дейт да. Биз кыргыз эли башка журтка элге эмнебиз менен көрсөтөбүз ушул маданият ушундай кыргыздуу кийимдер берет. Андыктан ушул биздин жаштар дагы кыргыз маданиятына көбүрөөк көңүл бурса деген тилекти айтабыз. Анда келиңиз эми Асанкали Керимбаев агабыздын жаштарга деген чыгармасын Жаштык кез жаңы кийимде кез келсе каалап кийилбей бозулам бойдон турбайсың сен болжолуң бүтөт билинбей бозулам бойдон турбайсың сен болжолуң кетет билинбей кыяр сакал бас күлүбөй кырчын кез келет билинбей кыз кезде бойдон турбайсың сен кыз кезде өтөт билинбей кыз бойдон дайым турбайсың сен кыз кезде өтөт билинбей күнүгө сени жандаган күлгүнгө кетет кайрадан эмирге жаштык кезинде сен эсакыл менен пайдалан эмирге жаштык кезинде сен эсакыл менен пайдалан Toylayta tulpar tuşunda Turmuşka öçpösiz kaltır sen Tuyağın bütün çağında Turmuşka öçpösiz kaltır sen Tuyağın bütün çağında Turmuşka öçpösiz kaltır sen Tuyağın bütün çağında Баракелде, бар болуңуз. Ал эми Гүлүп эжеке мына сиз ошол кыял өндүрүштүк бирикмесинде иштеп атам деп атасыз. Негизинен азыркы кийинки убакта ушул кыргыз кийимдерине чепкен калпак, тиги кыз келиндер кийген деги эле мындай алуу кандай болуп атат? Кызыгуулар кандай болуп атат? Эми азыркы кезде Кыргыздын улуттук колориттеги кийимдери этно жакшынакай Кыргыздын баягы аталардан, ата бабаларыбыздан калган салттык
кийимдер жакшынакай эле көрүнүп атат азыр. Көбөйүп баратат. Элдер кийген да көбөйүп калды азыр. Жакшы эле. Жакшы, Жакшы эле. Башка мындай чет өлкөдөн да келип Аяк кызыгып алып кетишет. бардык жерлерге баягы кызыгуу менен, суктануу менен жакшы эле болуп атат азыр. Жакшы, негизинен ушул айрыкча ат башынын коюнун жүндөрү өтө бышык келет. Күнгө дагы күн өткөрбөйт, суукта суук өткөрбөйт. Ошондуктан көбүнчө ошол жактан келет болуш керек. Анда келиңиз, сиздин дагы ушул мына колубузда комуз турат маңдайыбызда. Кыргыздын дагы күүлөрү керемет болгон го. Ошондуктан кыргыз күүсү деген чыгарма бар. Ошону биздин телекөрөрмандарга аткарып бериңиз да. Биздин экен бакытка бай шаңга бай, биздин экен жарыкка бай таңга бай. Кайда барсаң улуканың төлөрү, кантип турам толкунданып ырдабай, ырдабай, кантип турам толкунданып ырдабай. Ушан күнү аясманга жетели, учкан куштар аясманга жетели. Өзүңөр өзгөрүбөз махаббат, өздөштүрдүң татал турмуш тереңин, тереңин, өздөштүрдүң татал турмуш тереңин. Кыргыз күүсү жалын жаштын кырдалы, кыргыз күүсү махаббаттын сырлары. Кыргыз күүсү картайганды жашарткан, кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы, жыргалы, жыргалы. Кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы, кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы. Анда эмесе кийинки кезек мына Элмира эжеке сизге келди. Сиз дагы ушул Жеңишбек Шамшиевдин жакшынакай чыгармасы бар экен. Өчүрбөс сүйүү жалын дейби? Келиңиз анда. Терезеңден түшкөн жарықты, карай берип көзүн салықты. Элесиңди тартып алчудай, сени ойлоп жаным зарықты. Сени ойлоп, сени ойлоп, сени ойлоп жаным зарықты. Жүйүм өтпөй мени алдаган, жүз сүйүбү сени арбаган. Ишенип кой жаным ардагы, бир сен үчүн өмүрүм арнаган. Бир сен үчүн, бир сен үчүн, бир сен үчүн өмүрүм арнаган. Кейде келет менин ыйлагым, айтчы деги мени алдагым. Өмүр бою жашап жаркырап, өчүрбөчү сүйүү
болобуз. Анда Айнура айымга кезек келди. Келиңиз анда. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен Мария Келин кызынын Сезим ырын апаларга арнап эжерген. Толурдун топ гүлдөрүдөй жайнап өскөн токтобоз эми бизге кайра көктөн туйлатып жүрөгүмдү эстегенде туптунук 18 жаш кайда кеткен туптунук 18 жаш кайда кеткен жылышып жыл артынан жылдар өткөн жете албай ал күндөргө айлам кеткен жылгадан жылт этет кол чиркин жаштык жылмайган 25 жаш кайда кеткен жылмайган 25 жаш кайда кеткен от чалып ай артынан айлар өткөн жете албай ал күндөргө айлам кеткен 30да ордо бузган чиркин жаштык ордолу 35 жаш кайда кеткен ордолу 35 жаш кайда кеткен кыш же күз жаз артынан жайлар өткөн кый албай ал күндөргө айлам кеткен кылактап кыз келиндер барат өтүп кырашып 45 жаш кайда кеткен кылыктуу 45 жаш кайда кеткен эмалар башкаларга пайда өткөн эстесем ал күндөргө айлам кеткен эс жешип сезимдердин жетегинде оротон 50 жашым кайда кеткен оротон 50 жашым кайда кеткен акыры андан кийин муш келбейби адамзат карылыкай туш келбейби жай гана жай күндөрдүн эсебинден артынан аппак карлуу кыш келбейби артынан ак сакалдуу кыш келбейби мыштыдан кышты деле сөйгүм келбейт башымды мен аларга ийгим келбейт тек кана кара баштын камы эмес мен сизди карылыкка кыйгым келбейт мен сизди карылыкка кыйгым келбейт эч кимди карылыкка кыйгым келбейт баракелде анда келиңиздер дагы убакыт саналуу калды. Дарфе эжеке сизди ырдатып калалы. Келиңиз мында. Кайсы ырды аткарып бересиз? Ырдалды деген жума менен шерелеп атабыз, на? Ырдалды деген чыгарбыз. Саналбай өткөн
жаш саны чачтарды буба каптады күз болгон мезгил сыяктуу күндүн да нары аптабы кара чыгып шаштырат ай шаштырат ай шаштырат кары бас болгон улгайбас болгон жаштагы кайрылып жаштык кездерге калтыратар эмескериме канаттың учкун заманында каалаган максат жеткенге карачы мезгил шаштырат ай шаштырат ай шаштырат картайбай турган карыбай турган кездерде басып бир далай кырларды байкалбай калды кырдалы басы бир кымбат жаштыктын баяны бүгүн ырдалды бактылуу болсун аталар ай энелер ай апалар балдардан көрүп кыздардан көрүп жыр калды балдардан көрүп кыздардан көрүп жыр калды бар болуңуз анда топтун аткаруусунда мынакей сиздердин аткарууңуздарда өмүр деген токтогул атабыздын сөзүнө жазылган Абдулас атабыздын оңонуна таандык ат арыбас болсочу деген жакшынакай чыгармасы бар. Келиңиздер анда ушул чыгарманы жалпы топко. жараткан үчүн болсо деги жай жайына ой койсочу ой лай ла ла лай 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 ла ла лай лай ла ла лай 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 ла ла лай деги жай жайына ой койсочу ой болсочуңой жигит барбас болсочуңой жигит менен кыз өлсө деги жергеле көнбөс ай болсочуңой лай ла ла лай 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 ла ла лай лай ла ла лай 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 ла ла лай деги жергеле көнбөс ой болсочуңой болсочуңой жигит өлбөс болсочуңой жигит менен кыз өлсө деги жергеле көнбөс ой болсочуңой лай ла ла лай 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 ла ла лай лай ла ла лай 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 ла ла лай деги жергеле көнбөс ой болсочуңой кайран өмүр 25 ой жашка барар болсочуңой кайран жашты кол менен деги жасап алар ай болсочуңой лай ла ла лай 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 ла ла лай лай ла ла лай 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 ла ла лай деги жасап алар ой болсочуңой
Баракелде бар болуңуздар. Эми ушул адам баласы өмүр менен алып урушуп жүрүп өмүрдөн өтөт экен. Ошондуктан ааламдан кимдер өтпөгөн, айсаңдан үнүң жетпеген айрыкчаң адам баласы ар дартка даба табам деп ажалды көздөй беттеген. Өмүрдөн кимдер өтпөгөн, өкүрсөң ыйың жетпеген, өзгөчөң адам баласы өлбөскө даба табам деп кайра өлүмдү көздөй беттеген. Жашайбыз ажал келгенче, жасканын көрүп маңдайга, эртелеп шаша көрбөгүң эмне бар ал жайга дейт. Ошондуктан бардыгыңыздарга узун өмүр тилейбиз. Бар болуңуздар чыгармачылыктагы, ошондой эле иштерге дагы чоң ийгиликтерди тилейбиз. Дайыма ошол элдин кызматында эркелеп, эл алдында ырдап, чыгармачылык ийгиликтер менен бирге ошол кайсыл кызмат болсо ошол кызматты аркалай бериңиздер. Бардыгы эл үчүн уулдун урматын, кыздын кызматы деп кыздарды, уулдарды кыргыз үчүн, кыргыз мамлекети өсүш үчүн тарбиялай бериңиздер. Сиздерге дагы бирде тийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.